Саламатсыздарбы? Бүгүн биз бардык эле бут кийимдердин подношун токканды үйрөнөбүз. Мен алгач тетискени көрсөтүп берем. Ошол базага салып эле ошол ыкмада түшүнгөндөр чоң размерлерде эле токко алсаңыздар болот. Ал үчүн кайсыл размерге кандай кылып токуйбуз аны мен видеонун башында шаблон кылып киргизип коем, обложка кылып. Бизге керектелүүчү каражаттар российский пряжа, мондой 50 сом турат, арзан эле. Мындан деле бир аз эле иштетебиз. Пинеткенин подложун же болбосо патегин, кыргызча айтканда жалпак тил менен патегин токуйбуз. Мондай бир моток жийип, российский пряжа узундан алып түрүп койсоңуздар деле болот. Өзүңүздөрдүн тандооңуздар. 2 миллиметрлик болгон крючок, 2,5 бир жагы 3. Анан бизге кайчы керек болот. Анда эмесе баштадык. Алгач жипти кармайбыз, дайымкыдай эле жипти мондай кылып бурап алабыз дагы, крючокту салып бир ороп алабыз. Эми учук жиптен бир аба илмегин алабыз. Дагы бул жипти катуу тартып коебуз экинчи жийибизде. Эми ушул жерден бизге керек болот ушундай болгон воздушный петля деп коет, аба илмегинен 12 алабыз. 1 ийнедеги жипти киргизип туруп эле, ирип алып туруп эле тартып чыгара беребиз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 аба илмегин алдык. Мен эң кичинекей размерди токуйм. Жаңы төрөлгөндөн баштап 2 айга чейин умурткалар кие турган пинеттин подножун токуйм. Эми 12-нчи, бул жерде жакшылап карайсыздар. Бул 12-нчи өрүм, бул 11-нчи өрүм. 12 менен 11-нчи өрүмдө кала берет дагы. Биз жипти илип алып, 10-нчу өрүмдөн кайтабыз. Кайра жипти чыгарабыз. Столбик без накида кылабыз. 1, 2, кийинки өрүмгө 3, 4, 5. Без накида токудук. Эми кийинкилерди биз столбиксыз накидам. Ал кандай болот? Ийнеге жипти илип алып, анан өрүмгө киргизебиз. Ийнени илип чыгарабыз. Ийнеде 3 жип бар, анын экөөсүн өткөзөбүз. Дагы 2 жип пайда болду. Анан дагы экөөнү өткөзөбүз. Бул 6-нчы жийибиз. 7-нчи жипти дагы дал ушундай кылып өткөзөбүз. 8-нчи жипти дагы дал ошентип өткөзөбүз. 9-нчу жипти дагы дал ошентип өткөзөбүз. Өрүмдөн илип чыгарабыз. Жипте 3 ийнеде 3 жип, экөөнү өткөзүп алабыз. Дагы экөөнү өткөзөбүз. 10-нчу жипти дагы биз ошондой кылып өткөзөбүз. 11-нчи жипти дагы дал ошондой кылып өткөзөбүз. Эми ушул жерде жакшылап карайсыздар. Акыркы 10-нчу жипти алган жерден биз азыркы жибибизди кошуп дагы 4 жип алабыз. Ошондо 5 жип болот. Столбиксыз накида менен жипти илип алып, акыркы өрүм кайсыл жерден чыкса, ошол жерден дагы биз алабыз. 1, 2, 3-нчү жибибизди алып атабыз. 4-нчү жибибизди алып атабыз. 5-нчи жибибизди алып атабыз. Бул башындагы учук жипти кошуп токуп кетсеңиздер болот. Мынакей 5 жип столбик без накида токулган. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жип столбиксыз накида токулган. Андан сырткары 4 жип дагы токулду. Биз бул жерден 6 жипти накид токупбуз эле. 6-нчы жиптен баштайбыз. 6-нчы жип дагы ошол жерден токулат. Ошондо жалпы 5 өрүм бизде пайда болот. 1, 2, ар бир өрүмгө бул жак бетине карап туш жерине өрүп кетесиздер. 2, өзгө өрүм турат. Мына жиптин жарымына бул жагын өргөнбүз, жарымына бул жагын өрөбүз. 3, 4,
бешинчисин токотабыз. Столбик сы накид менен 6-чы жип. Биз 6 өрүмдү столбик сы накидан токуганбыз. Эми достор карайбыз. Столбик сы накидан деген эмне экенин түшүндүрүп кеттим. Инеге жипти илип алып туруп, анан кийин өрүмдөрдөн өткөзгөндө бул столбик сы накидан дейбиз. Ал эми столбик без накида деген инеге эч кандай жип илбейли биринчи өрүмдөрдү илебиз. Бул жакта биринчи башында баштаганыбызда эмне кылганбыз? Столбик без накида менен баштап, столбик сы накидага кеткенбиз. Кайтканда эмне кылабыз? Кайра столбик сы накида менен кайтып, эми столбик без накидага келебиз. Биз столбик без накиданы 5 жип алганбыз, 5 өрүм. Эми ошону алабыз. Бул иненин өзүнө өрүмгө өткөзүп алып, жиби жок эле жипти тартып чыккан. Бул столбик без накида деп эсептелинет. 1 2 3 4 5-чи жибиз акыркы жипке токулат. 5. Ушул 5-чи жип токулган жерге ушуга шерик кылып дагы 3 жип токуйбуз. Ошондо буттун таман жагы болот. Таман жагына 4, бир жерге 4тү токсак, ал буттун бармактар жагына 5ти токудук. Дал эле ошондой столбик без накида бир жерге 4тү токуйбуз. 2, биринчиси токулган баягы 5-чи жип менен. 3 4 жип токудук. Мына ушинтип достор биринчи катарыбыз аяктады. Өзүңүздөр көргөндөй жипти соединение кылабыз. Биринчи баштаган жердин биринчи өрүмүнө бир жак капталына инени киргизип алып, жипти тартып чыгып, инедеги жиптен дагы өткөзүп коебуз. Бул соединение деп аталат. Биринчи катардын бүткөндөгү мезгили. Эми достор караңыздар, биздин биринчи катарды бүткөндө эле биздин токуган буюмубуз курчактын ботинкесинин таманындай болуп калды. Тамандын изине окшоп калды. Эми экинчи катарга кеттик. Абаса ушул жерде эсептеп кетели. Биринчи катарда канча өрүм болду? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 өрүм болуптур. Эми экинчи катарга кеттик. Бул жерден 3 абайын менен алып алабыз. Инеде бирөө бар. 2 3. Эми экинчи катарды жакшылап карап турасыздар. Бардыгы столбик сы накидан токулат. Башынан баштап эле инеге жипти илип алып, анан өрүмгө өткөзгөндү биз столбик сы накидан дейбиз. Мынакей. Бардык өрүмдөрдөн эле жөп-жөнөкөй кылып эле столбик сы накидан алып алабыз. Бурчка чейин. Бурчка барганда бурумда прибавкалар болот. Кийинки сабакта экинчи бөлүгүн жогору жагын токуганды көрсөтүп берем. Бардыгы жөп-жөнөкөй. Кагаз калем алып, мен кандай кылып токуп жатам? Жипти пинеттерин токуп баштасаңыздар болот. Анан өзүңүздөргө домашнийларды, чоңураак уулуу балдарыңыздарга токуп берсеңиздер болот. Негизинен пинеттерди 5 жашка чейин токса болот дешет. Мен эң чоңун 2 жашар балага ылайык кылып токуганмын. Заказдар көп болот ошол боюнча. Бул сиздерге үлгү сабакты кичинекей жаңы төрөлгөн наристенин подношунан токуп баштап атам. Көрдүңүздөр, столбик сы накида алып келатабыз баяттан бери. Бурчка жеткенде токтойбуз. Бурч кайсыл жер десеңиздер, бул жерден баштап бул жерге чейин мындай айланган бурч болгондон бир жерге 5 жипти токуганбыз. Ошол 1 2 3 4 5 жиптин ар бирине 2ден жип токуйбуз. Прибавка бир өрүмгө 2ден өрүм токуйбуз. 1 дагы жипти илип алып, куту ошол жерге прибавка. Экинчи өрүмгө жипти илип алып, экинчи прибавкабызды баштайбыз. Өрүмдөн өткөзүп алабыз. Экинчи өрүмдү прибавка кылабыз. Жалпы 5 жипке 2ден өрүм токсак 10 жип токуйбуз ушул бурчка. Өзгөчөлүгү экинчи катардын ушул эки бурчунда таманында жана баш бармак жактарында эле болот. Ылдыйдагы 4 жипке дагы дал ошондой кылып прибавка токуйсуздар. Баш бармак жагындагы 5 жипке дагы прибавка токуйбуз. Калганын эч өзгөрүүсүз столбик сы накидан токуйбуз. 3-чү жипке токуп жатабыз. 4-чү жипке дагы. 4-чү жипке да прибавканы токуп алайлы.
сиздер түшүнүп калдыңыздар буга чейин прибавка эмне, убавка деген эмне. Мына акыркы 5-чи жибибизге дагы прибавка токуйбуз. Эми кандай кылабыз? Караңыздар, 1, 2, 3, 4, 5-чи жиптин прибавкасы менен 10 өрүм болду. Калганын дагы столбик накидан кылып түшүп кетебиз. Ар бир өрүмгө жалгыздан токуп. Көрүп атасыздар, мен аябай берилип кетип токуганга. Видео тартытканымды деле эсимден чыгарып койупмун, кызыгып. Эч өзгөрүүсүз ар бир өрүмгө бирден столбик накида токуп атам. Көрүп атасыздар. Бурчка жеткенде эмне кылабыз? Биздин таман жагыбызда 4 эле жип тогулган бир жерге. Ошолордун ар бирине прибавка кылып 8 өрүм пайда кылабыз. Бурчка жакындап баратабыз. Мына келип калдык. 1, 2, 3, 4. Ар бирине ушул жерден прибавка токуйбуз. 1, кайра эле ошол жерге инени өткөзүп алып, экинчи прибавканы токуйбуз. 2, эми экинчи жипке дагы 2 жип токуйбуз. Экинчи жипке дагы 2 жип токуйбуз. 1, дал ошол жерге экинчи жипти өткөзүп, экинчи жипти токуйбуз. Үчүнчү өрүмгө кеттик. Үчүнчү өрүмдү дагы дал ушундай кылып прибавка кылып алабыз. Биринчиси, экинчиси. Биринчи жип, экинчи жип, үчүнчү жипти прибавка кылабыз. 1, 2. 3 жип прибавка болуп бүттү. 4-чү жибибизди калды бул жерде. 4-чү жипти дагы прибавка кылабыз. 1, 2. Мына ушинтип достор, биздин экинчи катарыбыз дагы финишке жетти. 3-чү катарды токуйбуз. Пинеткеде, батектерде 3 катар токулат. Пинеткеде өзүңүздөрдүн бүтүп жаткан результатыбызга жакындап жатабыз. Көрдүңүздөр, мына экинчи катарда жанагы эле быйтыйган батегибиз бир аз чоңойду. Эми 3-чү катарга барыш үчүн дагы биз 3 аба илмегин алабыз. Бул жерден соединение кылып алдык бири-бирине теңдеп. Эми 2 жипти бириктирип дагы 3 аба илмегин алабыз. Столбик с накидом эч өзгөрүүсүз бурчка чейин кеттик. Жипти даярдап алайлы. Жипти илебиз, өрүмгө алабыз, бат-баттан эле токуп бурчка барабыз. Инеде 3 жип, экөөнү чыгарабыз, инеде 2 калды, дагы экөөнү чыгарабыз. Ар бир өрүмдөн жалгыздан токуп кете беребиз. Жиптердин сочетание боюнча, айкалышы боюнча өңдөрдүн ар бир өңгө өзүңүздөргө жарашыктуу өңдү тандап алсаңыздар болот. Мен 2 өңдөн кылам, себеби батеги жакшы билиниш үчүн, токуганда кыйналбоо үчүн кыз балдардыкына жылуу цветтерден кылып 2 өңдү тандап алам. Мен азыр бул ачык өңдөгүн алып, дагы розовый цветтеги өңдүн үстүн токуймун башка жиптен. Эгер уул балдарга токуйм десеңиздер, өзүнчө тогураак жип аласыздар, муздак түстөрдөн. Бурчка жакындап бара жатабыз. Ар бир өрүмдөн столбик с накида токуп эле кетип атабыз. Баардык эле бут кийимдердин башталышы ошондой башталат. Чоң уулардыкы методдорунан башкача болушу мүмкүн. Негизинен токуу системасы бирдей эле башталат. Узорлору башкача болушу мүмкүн. Ал эми ар ким ар тандоодо токуйт. Караңыздар, ушул жерден прибавкалар башталган. Но прибавка деген бир өрүмгө бул жактан мындай 2 ачак айтаяк болуп бул жерде турат. Ошонун биринчи өрүмүнөн прибавка кылабыз. 10 жип болгон бул жерде прибавка кылганыбыз. Биринчи өрүмдү прибавка кылабыз. Дал ушул жерге дагы бирди токуйбуз. Экинчи жибин, экинчи өрүмдү жалгыз токуйбуз. Ошол 10 жиптин бирин прибавка, бирин жөн кылып алмак токуй беребиз. Эми жөн токуйбуз. Бир прибавка кылып алдык. Экинчисин жөн токуйбуз. Үчүнчүсүн кайра прибавка кылабыз. Үчүнчү өрүмдөн биринчисин токуп алып, экинчи жипти дагы ошол жерден токуп прибавка кылабыз. Прибавка. 4-чү жип жалгыз токулат.
Бешинчи жипти прибавка кылабыз. Бир, эки. Алтынчы жип жалгыз токулат. Жетинчи жип прибавка. Эмне үчүн российский пряжа колдонобуз подношунда? Себеби катуу жакшы кармап турат. Жетинчи жибибиз прибавка. Сегизинчи жипти жалгыз токуйбуз. Тогузунчу жибибиз прибавка. Онунчу жибибиз жалгыз токулат. Через болду, көрдүңүздөр прибавкалар. Бири жалгыз, бир прибавка болду. Ушул жерде сиздер чарбаңыздар 3-чү катарда. 10-чу жибибиз жалгыз токулат. Калгандары өз нугунда өзгөрүүсүз. Столбик сы накидам бурчка чейин барабыз. Бурчта биз 4 өрүмгө, биринчи катарда 4 өрүмгө, экинчи катарда прибавка кылып 8 өрүм болуп алганбыз. Ошол 8 өрүмдү 3-чү катарда баш бармактарын токуган жагдагыдай эле эмне кылат экенбиз? Через кылабыз. Бурчка жакындап бара жатабыз акырындык менен. Ушул пинетибиз 3 сабак болуп жүктөлөт буюрса, биринчи подношун токуп алабыз, экинчи жогорун жагында согончогун токуп алабыз, баш жагын. Үчүнчү сабакта астындагы декорлорун кооздойбуз. Кооздогонду көрсөтүп берейин мен. Ар бир жаңы сабакты жоготуп албоо үчүн менин каналымдан катталып койсоңуздар болот. Жана сиздерге пайдам тийип жатса, жылуу комментарийлериңиздерди күтөм. Мына ошентип жанагы 8 прибавка кылган жерибизге дагы жетип келдик. Биринчи жибин эмне кылат элек? Сиздер жаттап калдыңыздар, жакшы түшүнүп калдыңыздар. Биринчи жиби прибавка. Экинчи жибибиз жалгыз. Прибавка бүттү. Экинчи жибибиз жалгыз токулат. Үчүнчү жибибиз прибавка. Жибим жакшы жүрбөй калыптыр. Кайрадан башынан үчүнчү жипти прибавка кылабыз. Прибавка ошол жерге. Төртүнчү жип жалгыз. Бешинчи жип прибавка. Прибавка көбөйтүү деген прибавка. Прибавка. Алтынчы жибибиз жалгыз токулат. Жетинчи жибибиз прибавка. Кайра ошол жерге прибавканы токуйм. Сегизинчи жибибиз жалгыз. Калганын улап кетебиз. Акырына жетип калдык. Жипти ушул жерден кантип соединение кылып бириктирип атасың деген болсоңуздар, могул жерде 3 аба илмегин албадык беле? Бул жерден 1, 2, 3 аба илмегин. Ошол 3-чү аба илмектен өткөзүп аласыздар. Бир өрүмүн гана. Жипти илип алып, ийнеден чыгарып, ийнедеги жиптен дагы жөн эле өткөзүп коесуздар. Мына. Дагы бир өткөзүп алып туруп, 2-3 сантиметр, же болбосо 1 сантиметр таштап, дөбүнөн кыркып, буну бычакка чыгарып койсоңуздар. Мынакей. Эми караңыздар, кандай бизде поднож пайда болду, тыпыйган сонун гана. Бул жибибизди, ашкыча жибибизди өрүмдөрдүн берки ийненин чоң жагы эмес азыр токуган, ичке жагын алып, өрүмдөрдүн берки тарабынан чыгарып туруп, жипти илип алабыз. Ар бир өрүмдү ошентип бекитип чыгабыз, жип түгөнгө чейин. Экинчи өрүмгө дагы киргизебиз, бир тарабына жипти илип алып тартып чыгарабыз. Ушул жибибиз түгөнгөчө баарына бирден өткөзүп, эмне кылабыз? Бекитип чыгабыз. Мынакей. Ашкандан астынан жакшына кылып кырып коебуз. Мына достор, сиздер күткөн пинеттин батеги даяр. Сиздер өз алдыңыздарча экинчи батегин токуп келгенге аракет кылыңыздар. Экинчи сабагыбызда бул үстү жагын токуйбуз. Саламатта туруңуздар.